Нұржігіт Қадырбековичті кірдік, қош келіпсіз ағай. Саламатсыз ба? Қазір бұға дейінгі уақытта бізде жоғарғы класының оқушыларымен жолығушы болды. Ушунчалык жакшы бир эсте каларлык жолугуш болду деп ойлойм. Окуучулар үчүн эң жакшы акыл насаат, тарбиялык маанидеги алдыдагы келечекке карата кандай максат, кандай иш алып барыш керек, ошолордун баардыгы үчүн өтө жакшы сөздөр болду. Агайдын жакшы акыл насааттарын уктук. Эми сөздү агайга берейин, биздин коллективдин жолугушуга. Саламатсыздарбы? Урматтуу мугалимдер, урматтуу эжекелер, агайлар. Аманчылыкта, тынччылыкта көчкөнгө шүгүр айталы. Көзүбүз көрүп турганга, тилибиз сүйлөп турганга, бутубуз басып турганга аябай шүгүр айталы. Кыргызда бир сөз бар: оору төрдө, соо көрдө деген сөз бар. Биздин айылда бир оорукчан киши бар болчу. Аябай ооруйт болчу. Анан бир жолу ачууланып кошунасы менен же тамашташып кеткенби деп элемиз. Эми өлгөн адам менен сен айырман канча деп коюп турду. Бирок ошол оорукчан киши көп эле жашады, жанында кошунасы батып өтүп кетти. Ошон үчүн аманчылык бул аябай чоң бакыт экен. Биз ушунча жараткан көп жакшылык берет экен, ошону сезбей эле анча-мынча проблеманы айта берет экенбиз, эзине берет экенбиз, ною берет экенбиз. Ошон үчүн Алла Таала деле ошондойго нааразы болот экен да. Ушунча жакшылык берсем көрбөдү, ошонусун азайтайын дагы, бир проблеманы берсем ошону көрүп калды, ошону көбөйтүп берейин деп айтат экен. Ошон үчүн барга шүгүр дейли. Кудайга шүгүр. Ушул жерге келип атабыз, бутубуз менен басып, кандай сонун. Кээ бир адамдар дааратканага деле өздөрү бара албайт азыр. Дем алыштын кадырын билбейт экенбиз. Дем алыш деген эмне бул? Биз ойлогонбуз да мындай бекер эле дем алып атабыз деп. Пандемия учурунда көрдүк го. Кээ бир адамдар бир эмес эки аппарат менен дем алып калды. Байкадыңыздарбы? Ошо жөн дем алып атканыбыз эле жаратканын берген чоң жакшылык экен. Ойлоп коем, ушул аба жараткандын эмес адамдын колунда болсо эмне кылат элек депчи. Бир аз төлөбөй койсоң, карыз болсоң, эмне болсоң ошол болуп туруп өчүрүп койду эле. Анан кете бермексиң, кырылып эле. Ошого рахмат. Бүгүн эми болгондо да 12 декабрь кыргыз адабиятынын күнү, Чыңгыз Айтматов атабыздын туулган күнү экен. Бул майрамыңыздар менен да куттуктайм. Бир чыңгыз дүйнөнү кылыч менен багындырса, бир чыңгыз дүйнөнү калем менен эле багындырган. Сөздүн күчүн караңыз. Ошол Айтматовдун чыгармаларын угуп отурсаң, адам үчүн эң кыйыны күн сайын адам болуу деген. Чындап эле көз өткөн кишини өрнөк кыл деген сөз бар экен да. Бирок тирүү кишини өрнөк кылба деген сөз бар экен. Эмне себептен дегенде, көз өткөн киши ал өтүп кетти. Чындап эле жакшы бойдон өттү. Кудай ушундан сактасын, бүгүн жакшы, эртең жаман болуп калгандан сактасын. Бүгүн көрүнөгүң, эртеги ким болорун бир Алла Таала билет. Турса экен. Ошон үчүн мугалим бойдон кала берет 50 жыл бою. Ал тарбиялаган балдар президент болуп атат, академик болуп атат, спортсмен болуп атат, дүйнөгө атага чыккан бизнесмен болуп атат. Мугалим жарык сыяктуу экенде, жарыгын башкаларга чачып акыры өстүгөн өткөн. Бирок ошол жарык текке кетпейт. Ошо балдардын жасаган жакшы амалдардын сооптору сиздерге келе берет. Ушунчалык жакшы кесип мугалим. Мен азыр анча-мынча сөз айтсам, кызым укпашы мүмкүн, бирок эжекем айтты деп аткарат. Мугалимдин кадыры ошончолук. Эмне себептен дегенде, мен туура эле түшүнөм. Эмнеге эжекесин сөз өтүмдү, анын мээнети болуп атат да. Мен кызыма А тамгасы үйрөтөт белем, бир Алла Таала билет. Теңдеме жөнөкөй эле, зататоч, такточ, ататоч түшүндүрүш аябай кыйын. Анан мугалимдиктин ушунчалык кыйындыгы ушунда. Мисалы мен кызыма бир майрам күнү бирдеке берип коем. Телефон бересиңби? Бирок мен телефон бере элекмин, жакын арада бербейм дагы. Же кийим алып бересиңби, же торт алып бересиңби? Буюмду берип коюш оңой эле да. Байлыкты берип коюш оңой эле. Билекти берип коюш оңой эле, бирок бирдекени бериш аябай кыйын. Илимди бериш кыйын. Мээнет кыласың, ыйманды бериш кыйын экен. Адепти, тарбияны бериш аябай кыйын экен. Жөн эле мындай үйдө өткөрүп бериш деле оңой эле. Креске барасың, жарым сааттан кийин аныкылып калат. Бирок кантип ыйманды, тарбияны, илимди өткөзүп бересиң? Мугалимдин баалуулугу ыйыктык ошондо. Ошон үчүн айтат го, мугалимди сыйламай сайын сага илим жукпайт деген бекер эмес. Дарыгерди сыйламай сайын сага даба жукпайт деген сөз бекер эмес. Ошого сиздер менен көрүшкөнүмө абдан кубанычтамын. Эми анча-мынча маселелерди сүйлөшүп алалы. Мен бир жолу сүт ичейин деп ниет кылып атсам, каякка барып сүт ичейин десем, мага бирөө айтты эле, сен бээни тандаба деди. Эмнени тандаш керек билесиңерби? Чөптү тандаш керек.
кайсыл жердин чөбү кандай болсо бейнин сүтү ошого жараша болот экен, сенин ден соолугуңа пайдасы ошончо болот экен. Анан мектептин директору деле оңой эле да, мындай кайсыл класстын балдардын проблемасы көп, аны оңой эле билип коет. Кайсыл класстын балдары жакшыраак илим алган, тарбия алган. Кеп балдарда эмес, кеп мугалимде экен. Ошон үчүн анча кемчилик болсо өзүбүзгө ала берсек эле өсө берет экенбиз да. Ошо менден кетти. Үй бүлөдө деле сенден кетти десең уруш чыгат. Байкасаңыз, коллективде деле ошондой, сен күнөөлүсүң десең уруш чыга берет. Менден кетти дей берсең, өсүп кете берет экенсиң, өзүң да өсөт экенсиң, бирөөгө да проблемаң жок, балдарың дагы жакшы тарбияланат. Ошого мен бир окуяны айтып берейин. Менин бир Нуркамил Абдуллаев деген журналист досум бар, жазуучу. Ошонун бир чыгармасы бар. Ар бир класста бирден бала болот. Муну япондар ижиме деп коет. Бир баланы класс тандап болот да, мындай мазактап, шылдыңдап, көңүлүн көтөргөнгө. Байкасаңыздар, ар бир класста бар ошондой. Анан бир жаш мугалим келет экен, ушул Капыр Мадаминовго окшогон мугалим болсо керек да. Анан жаш мугалим келип, ушундай 2 сабак бергенден кийин байкап коет экен. Ошо баланы тандап алганда шылдыңдагангачы бардыгы. Аны тур десе туруп жооп берет, буну тур десе туруп жооп берет. Бирөө жооп бере албай калат, бирок эч кимдин реакция жок. Баягы баланы тургузганда дуу күлүп ийишет экен да. Анан эмне десе, бул өмүрүмдө унчуккан эмес. Бул ушундай келесо, жөн эле отурат, дудукка окшоп, бекер эле тургузуңуз деп. Бу десе, агай билем дейт, айтып берчи десе, акырын айтып берет да. Кыйналса дагы айтып берет. Классташтары ооздорун ачкан бойдо карап калат баягы. Анан ошол ушунчалык экинчи күнү дагы чакырат дагы, Азамат, өтө сонун жооп бердиң. Эми мунуну деп туруп, дагы башка тапшырма берип туруп, кийинкиде дагы ошондой, ким билет, эч ким билбейт. Алдын ала айтып атат да. Анан сен турчу десе, алда жооп берип коет. Сен буга чейин жөн эле жашырып жүргөн турбайсың. Азамат экенсиң деп бештерди кое баштайт. 3-4-чүдөн кийин байгынып чакырбай калат. Бирок баягы бала өзү даярдана баштайт. Ошентип өзүнө болгон ишеним келип, классташтарда башкача мамиле кылып, мугалимдин поддержкасы менен өсүп, өнүп, бара-бара кол көтөрүп, алдыга чыгып, отличник болуп, ошол кийин профессор болгон дейт. Бул болгон окуянын негизинде болуш керек. Ошого балдардын потенциалын ачык керек экен да. Бизде бир кемчилик бар экен. Сага 2, сага 5 деп көзүнчө эле айтып коет экенбиз. Мындан өрнөк албайсыңбы деп, экөөнү душман кылат экенбиз, өзүңдөн арага кылып алат экенсиң. Мугалимден адилеттүүлүк күтөт экен. Адилеттүүлүк деген эмне? Бирөөнүн жакшы жагын көрө билиш. Мен азыр эле айттым. Алла Таала билет, кимден сый көрөбүз? 5 алган баладанбы, 2 алган баладан? Мен өзүм университетте сабак бергем. Ушундай жакшы бала болот го, адептүү, мыкты адам чыгат го деп 5 койгон, жакшы окуган балдарым азыр анча-мынча көрмөкчөн болуп өтүп кетет. Бирок ошондо 2 койгон балдарым учурашып келип, кандай жакшысызбы, ден соолугуңуз жакшыбы, биздики эмне кызмат, чай алып берейинчи, тиги бу деп турат, кадимкидей жүрөгүң жылып калат. Ошого билим алганын эмес, ар бир адамдын жөндөмү, Алла Таала жөн жараткан эмес да, бирөөндө жок сыпат, бирөөндө сөз бар. 1000 отличникте жок жакшы сыпат 2 алган балада да болот. Ошону ачыш мугалимдин милдети экен. Анткени адамдын сыпаты деле гүл сыяктуу экен да, суу куйган сайын өсүп кете берет экен. Анан адам болбойсуң, окубайсың, миң иштебейт десең, адамдын клеткасы сөздү угат экен да, ошого жараша иштеп берет экен. Жакшынакай эле адамды келесоо миң иштебейт деп берсең, бир күнү келесоому миң иштебейт деп ишенет экен, ошондон баштап чындап эле келесоо миң иштебей калат. Ошого мүмкүн болсо жакшы сөздөрдү көбүрөөк табалычы. Сөз акысыз, тилдин сөөгү жок. Комплимент деген жакшы нерсе, мактоо деген жаман нерсе. Адамдын бетине мактай берсең, мойнун сындырасың деген сөз бар. Бирок комплимент бар го. Эчекелер отурат, кээде кийимди жөн кийип келбестер деп, бирөө байкаса экен деп туруп, прическаны анча-мынча краскалап келсеңиздер деле, бирөө жарым байкайбы экен деген ниет болот. Ошол сыяктуу баланын байкалбаган жакчыктарын ачып чыгып, айта берсең, ошол нерсе кайта берет экен. Бирок сындай берсең, ушул сөздү эстеп калыңыздарчы. Ура берсең, дейт, эт катат, айта берсең, бет катат деген сөз бар. Ура берсең, эт катат, айта берсең, бет катат. Чындап эле башында уялып жүргөн бала кийин сиздин сындаганыңыз, урушканыңыз, чымын чыкканча да болбой калат. Үй бүлөдө деле ошондой, күйөөң улам эле айта берсе, бир күнү кадыр кетип калат. Айда жылда бир келтирип туруп, кыябын келтирип айтып койсо, ошол сөз өтүмдүү болот. Ошого мугалимдик өтө татаал экен. Мен билем, ар бир балада башка кыял бар. Анан дагы бир жаман нерсе, мугалимдерди сындай беребиз да, жакшы тарбия бербей койду. Тарбия ата-эне бере турган нерсе. Мугалимдики биринчи бул илим билим. Өткөндө Капырагай келиптир. Айттыбы? Куштун 2 канаты бар деп. Бир жагы иштебей калса стук берип калат деп. Тажикстанда да ушундай мыйзам бар экен. Ата-эне кошо жооп берет экен. Бизде түнкү саат 12-де 2 бала жакалашып кетсе,
мектептин директорун кызматтан алып койду. Ата энеси жүрөт Россияда. Еще эртең келип алып топодон кылат. Ушуну силер карабайт белдиңер. Бирөөнүн баласы жогойтуп аткандай да ата энелик. Анан дагы бирдекени айтып калышат. Ой, мектептин шарты жаман. Кеп шартта эмес, Дүйшөндүн мектебиндей шарты жаман мектеп болбосу керек. Мен да ойлодум эле. Капырагай мектебине барганда ойлогом да, булардын мектеби атайын эле Баткен облусу менен Лелек району бир баягы эмне деп коет эле? Товарларды койгон нерсени. Ошо витринаны даярдап койгонго биздин райондо ушундай мектеп бар деп мактаныш үчүн деп барып атпайбы атайын. Бүт шарттары жакшы болсо керек. Кыштын күнү бардым, агай тончон отурат экен. Мына бар го, ал анын жанында бейиш. Тончон, элестетип көрсөңүз, мындай отопление деген аларда жок. Класста дагы балдар мындай жылуу кийинип отурушат экен. Бирок мектептин деңгээлин караңыз, бир 200-гө жетпеген бала ошонун бир 70-тей азыр медакадемияда бюджет окуп атат. Көрсө агай өзүн толук берип коюптур да. Жөн эле ийгилик келбейт экен да, ушуга чейинки окуяларды айтып берсе ыйлагың келет. Эшек минип жүрүп, бардыгы келесо айнып калган, гимназияны жок дегенде райондун центрине кылыш керек. Тажикстан менен чек арада суу чыкпаган, какыраган чөлдө каяктагы гимназия деп айткан экен. Бирок марафон сыяктуу да, ким максатына жетет, ким токтобой умтула берген жетет. Таштап койгон адам кетип калат экен. Алхимикти окугансыздар да, туурабы? Алхимик бар го? Ушунча жыл алтынды казат, туурабы? Алтын издеп отуруп, акыры айнып кетет. Көрсө дагы бир чапкан алтынга жетмек экен да. А бул киши ошо алтынга жеткенче токтогон эмес. Ошон үчүн балдарга тарбиянын мааниси ошол да. Биз азыр эле айтып бердим. Ката издеп үйрөтүп коюппуз. Колубузда кызыл паста даяр. Текшерүүч жазабы, диктант жазабы, дил баян жазабы, мунери ката, бери ката, бери ката, баланын шагысынып калат экен, духу чыгып калат экен. Кийин бала сүйлөгүсү да келбей калат экен. Сүйлөштөн тартып калат экен. А дүйнөдө бир эл бар экен, алар жашыл паста менен жалаң жакшы жагын табышат экен. Мына логикаң укмуш экен, мына жерде фантазияң башкача экен. Ой, азамат экенсиң, муну кантип чечип алдың деп отуруп, баланын жакшы жагын көтөрүп кете берет экен да. Ошон үчүн апам бир сөзү бар, жаман дей берсең жакшы жаман болот, жакшы дей берсең жаман жакшы болот. Үйлөнгөндө деле ошондой дейт го, аялыңда кайсыл сыпатты көргүң келсе, ошол жок болушун айта бер дейт. Сен аябай беришеңсиң, аябай ак көңүлсүң, мындай бат эле кечирип коесуң дей берсең, аялда ошол сыпат келет дейт. А дегенде сөз болот, андан кийин өзү болот. Ошого балдардын духун аябай көтөрүш керек экен да, бир сөз менен айтканда. Анткени канчалык илимдүү болсун, билимдүү болсун, бирок духу болбосо бала алыс кете албайт экен. Өнүгө албайт экен, өсө албайт экен. Сиздер билесиздер да, Томас Эдисонду деле илим алганга жарабайт, мес иштеп айтып туруп үйүнө чыгарып койгон. Пушкин деле математикада аркада отуруп алып ыр жазчу экен, туурабы? Бардык адам бардык жагынан кыйын боло бербейт. Мен математикадан аябай кыйналгам. Бирок 5 алат элем. Кантип? Бизде мындай болчу, билесиздерби бир? Азыр деле барбы? Бирден баштап 100гө чейин амалдар болот эле. Биздин математиканы жакшы билгендер бирден баштаганда мен 10дон баштайт элем. 10го чейин өсөр келип 5 алат. 10дон баштап 13гө чейин мен 5 алат элем да. Анткени ким мурда бүтүрүп келсе ошого 5 кое берет эле да. Бирок 3 албайын, 2 албайын деген ниет менен болот эле. Ошон үчүн баа койгондо деле адилеттүү болсо аябай жакшы болот эле. Баа деген эмне? Ручканын учу. Мен Америкада жүргөндө булардын бир сөзү бар да, when student starts talking, professor stops talking деген. Окуучу сүйлөй баштаганда анча-мынча угуп тур, сөзүн токтотуп тур. Токтотурчу, сенин сага эч ким сөз берген жок. Азыр мен сүйлөп атам го, дей берсең да болбойт экен да мындай. Сүйлөгөндү билген бала бара-бара ой чабыты кеңейип, тартынбай, духу көтөрүлүп. Ошон үчүн алардын системасы ушундай, мектепте окуш оңой, университетте окуш аябай кыйын. Биринчи 3-4 жыл жыргал эле да жөн эле барып келет. А бизде менин кызым кетип атат, айланайын эшикке, сумкасы ушунчалык оор. 1-класс. Ал сумкасы эле денесин деформация кылат го дейм. Анан китептерин карасаң аябай татаал. Ушунчалык татаал. Мисалы мен Жозеф Найдын китебин окудум, англис тилинде, Гарварддын профессорунун китеби, Гарварддын студенттери үчүн жазган. Ошол китепти окуш мага 5-класстагы кыргыз тил китебин окушка караганда жеңилирээк болду. Ишенесиздер ушуга? Мындай жөп жөнөкөй тил менен айтып берип атат. Карасаңыздар, анализдин деңгээлин кантип айтып атат? Мисалы дейт, анализдин 3 деңгээли бар дейт. Мисалы 1,5 светти өчүрдү дейт да. Же жандырды дейт. Свет эмне үчүн жанды? Ким айтып берет? Мен жандырдым. Айтып бериңиздерчи, эмне үчүн жанды? Себеби эмне кылдым? Кнопочканы бастым. Бул анализдин эң үстүнкү гана деңгээли деп атпайбы? Ошо китептен окуган. Ортоңку деңгээли бар дейт. Жанды себеби бир убакта ушул мектеп курулуп атканда бирөө монтаж кылып зымдарды алып келген. Бул ортоңку деңгээли дейт.
Түпкү деңгээлин билесиңерби дейт. Түпкү деңгээли токтогул кеси курулган. Ошол түпкү деңгээли. Андан да түпкү деңгээли бар. Бир убакта Томас Эдисон деген адам ойлоп тапкандагы светти кантип таркатышын кошо ойлоп таап койгон. Ошентип оңой эле түшүндүрүп коет да. Бизде анализдин 3-чү деңгээли десем өтөбүз да, с точки зрения банальной эрудиции, я бы не отрицал эмоциопарадоксиальных тенденций деп сүйлөп жазылган китептер бар экен, эч ким түшүнбөйт аны. Ошол профессорлор, по-моему, өздөрү түшүнгөндөй болуп жазган, баланы ойлогон эмес да. Иллюстрация жок, сүрөттөр жок. Бала сүрөттү мен кызыма берип көрдүм. Мындай таптакыр түшүнбөгөн китеп, мен үчүн жазылган китеп. Бүгүн ала келсем болмок экен. Сыртын, сүрөттүн карап алып фантазия кылып отурат. Бул пожарник, бул болсо гүл өстүргүч, бул болсо депчи. Ошого китептерде да проблема бар. Анан эжекелер бирдекени айтайын. Комиссия келгенде башкача, комиссия жокто башкача болбоңуздар. Анткени бала эки жүздүк үйрөнүп калат экен да. Эми билем, мугалимдердин азыр айлыгы көбөйүп калды, Кудайга шүгүр. Айлык аз болсо, анан үйүнө барса, кайненеси урушуп атса, кечке жүрө бересиң телпектеп, келип тамаксызсаң болот эле. Анан күйөөсү урушса, мындай жакшы сөз укпаган мугалим балдарга келип чыгарат экен да. Эмне үчүн? Жеңелер балдарын катуу урушуп коет. Көрсө, эч кимден жакшы сөз укпаса, ал жеттен баласы да кошунасын уруша албайт. Досун чалып урушса, оозуңу жапчы деп коет, досум эмесиң деп коет. Күчү жеткен ушу бала экен деп башына бир коюп, сен дагы алдында турбай жоголчу, сеңби көздүңдө деп отуруп, агрессивный балдар ушундан чыгат экен. Ошон үчүн мугалимдерге жакшы сөз аябай керек. Эгер жакшы сөз укпаса, мугалим балдардан чыгарат экен. А балдар, күч көргөн балдар мындай уруп маселе чечсеңиздер болбойт экен, эсептен дегенде алар да тияка барып күч менен чечкенди үйрөнөт экен да. Ошого мүмкүн болушунча мугалимдерге жакшы сөз керек, анан мугалимдерден башталарга жакшы сөз керек. Анткени эмнени алсаң, ошону чыгарат экенсиң. Физикада сабак бергендер бар, кол көтөрүңүздөрчү. Суунун сыйымдуулугу деген бар эжеке, туурабы? Аябай сыйымдуу болот, туурабы? Бизге ушундай деп түшүндүргөн, чынбы жалганбы билбейм. Деңиздин жээгинде өлкөлөрдө эмне үчүн жайы салкын, кышы жылуу? Себеби суу аябай жылуулукту сиңирет турбайбы? Кыштын күнү кайра чыгарып берет экен. Ошол сыяктуу адам да сөздү сиңирет, кайра чыгарып берет. Билбейм, азыр мен кыздарымды барганда кичине кучактап алып, кыйла качан сүйлөп турам кулагына. Алтыным, берекем, жаным, жыттуум, куттуум, эстүүм, тектүүм депчи. Ошол нерсе сиңиш керек экен да. Агайлар отурат, өзүңдүн кызыңа өзүң гүл бер дейт. Себеби гүл алып чоңойгон кыз кийин башка бирөөнүн гүлүнө алданбайт деп коет. Ошого урматтуу эжекелер, агайлар, мен деле ушул башымдан өткөн мугалим болуп иштеген бир университетте, мектептеги мугалимдиктин татаалдыгын билбейм, бирок тарбиячы болуп иштеген лагерде. Балага мындай ойнош керек экен да, ойноп түшүндүргөн жакшы болот экен. Идрис Айтыбаев деген акын бар го, ошол мугалим. Бир жолу экөөбүз бир жака семинар менен бардык. Чоң класстарга семинарды экөөбүз тең өттүк, бирок кичинекейлерге келгенде Идрис мугалим да. Такыр башкача турбайбы? Бала менен бала болуп кучакташып, деп баягы образга кирет го, жанагы пародия кылыпчы. Сен эмне мынтип атасың, антип атасың деп бүлдүрүп, жүрөктөрүнө кирип алды да. Ошон үчүн баланы катуу урушуп койгондо кийин сага кучагын ачат дейт, бирок жүрөгүн ачпай коет дейт. Мугалим да ошондой экен. Азыр мен өткөндө парламентте айттым го, араңыздарда ата-энелер барбы келип? Кандай жакшыбы, мындай терапияны кантип болуп атасыңар, швабраны кантип болуп атасыңар, кичине жардам керекпи дегендер барбы? Аз, туурабы? Өтө аз. Бирок өмүрүндө келбеген ата-эне качан келет? Баласы барса, мен уруп койду деп. Чуркаган бойдон келет, жөн келбей сөгүнүп келет го. Ким? Гүлмира Ордунова кечелерге кете албай жүрдү эле го деп, туурабы? Барсам мойнун жылам деп. Баласы урушчак болот, атасы болушчак болсо, туурабы? Кызы ыйлак болот, апасы болушчак болсо. Бирок ата менен апа түбөлүк боло бербейт да, балдарын бузуп атат да келечекте. Анан келгенде, бирок мугалим ушундай экенде, жакшылык каалап урушат да баланы. Жамандык каалап урушасыздарбы? Оңолуп кетсе экен, ушу кемчилигин калтырса экен деп, келип бир урушуп кеткенден кийин, ошо балага мугалим жакшылык каалабай калат экен. Эмне болсо ошо болсун деп коет экен. 2 алса 2 алсын, 5 алса 5 алсын, кол көтөрсө көтөрсүн, көтөрбөсө жок. Ошол мугалим кийин жүрөгүн ачпай калса, жакшылык каалабай калса, балага илими жукпай калат экен. Ошол экен. Ошон үчүн мурдагы аталар мынтип берген го, эди сеники сөөгү меники. Мугалимге ошентип бер. Мен дайыма айтам, эгерде мугалимди айыптасаң, бар дагы балаңа зат атоочу түшүндүрүп көрчү. Туурабы? Ошол эле мисалы катет эмне экенин түшүндүрүп койчу. Ньютондун законун түшүндүрүп бер. Же жөнөкөй теңдемени түшүндүрүп бер. Баштаганда жакшы эле баштайсың, 15 мүнөттөн кийин балаңа душман болосуң да. 20 мүнөттөн кийин апасын кошо урушуп баштаган болосуң. Сени тартып калган деп. Үйдө уруш чыгат, согуш чыгат. Ошон үчүн эжекелер, агайлар, Кудай кааласа, баары сонун болот. Мен ишенем,
Кыргызстандын балдарын, кыздарын тарбиялап бересиздер. Аябай жакшы кылыпчы. Бирок ушу жакшы сөздү көбүрөөк айтыңыздарчы. Алтынын берекени баштан сылап, тукум көтөрүп. Анткени строгий болсоң деле болот экен, бирок строгий баланы эки жүздүү кылып коет экен. Кантип сен бар жерде башка, сен жок жерде башкача болуп калат экен. Строгий боло бересиң мындай. Биздин агайлар урушат эле колуңарды, тырмаңарды көрөйүнчү деп туруп, бир колум пакта, бир колум такта деп туруп, ушундай коет эле сызгыч мененчи. Көзүдөн жашып кетет эле. Бирок ошол агайды эч качан жаман көрбөйт эле. Көрсө жүрөгүндө бизге жаман ой жок турбайбы, ошон үчүн жаман көрбөйт экенбиз. Азыркыга чейин эстейбиз, Сатар агай бизди аябай жакшы окуткан деп. Андан сону кылып айтып берет эле. Эй, өлүп баратсаң дагы 2 порция тамак жеме. Анан жөнөкөй түшүндүрүп айтып берет эле да, мисалы сен тамак жеп аткан мезгилде ме бул жака телеграмма жөнөтөт. Жөп жөнөкөй кылыпчы. Анан ал келатыптыр, даярып турайын деп ферменттерин чыгарып турат. Бирок ферменттери жетпей калса, сиңбей калат. Ошондон анан бооруң өлөт, ашказаның өлөт. Өлүп баратсаң дагы жебеген. Уктуңбу? Деп мындай башкача сүйлөйт болчу да. Анан образный мышление аябай жакшы экен. Мисалы мен бүгүн балдарга айтып бердим. Бир жомок менен түшүндүрүп берип коет да. Сиздер уккан жоктор, дагы бир кайталап берейин. Балдар 45 мүнөт качан бүтөт деп отурат, байкасаңыздар. Анан качан мектепти бүтөм, качан окууну бүтөм, ошол азыркы убакытты баалабагандыктын белгиси. Ошону айтып бердим. Робин Шарманын бир легендасы бар. Ошол легендада мындай деп айтылат да. Бир бала дайым эле убактысынан наразы. Качан сабак бүтөт? Анан эртеге качан 6-күн, 5-күн болот? Ушу мектептен качан кутулам деп жүргөн мезгилде уктап калат. Ойгонсо бир кемпир турат. Анан шарик кармап алыптыр дейт. Шариктин учун жип менен байлап коюптур дейт. Анан балам деп айтат дейт. Анан ушул кереметтүү шарик жиби турат го дейт. Акырын тартсаң сааттарың минутта өтө баштайт дейт. Андан катуураак тартсаң күнүң минутта өтөт. Андан катуураак тартсаң жумаң, айың, өтө катуу тартсаң жылдарың минутта өтө баштайт дейт. Анан макул деп алып эртеси мектепке келет, сабак 45 мүнөт зеригип отуруп, качан сабак бүтөт деп шарик эсине келет дагы шарикти алып туруп, жипти акырын тартса, убакыт батпат эле өтүп үйүндө окулат деп эс алып отурат. Анан сүйүнүп кетип жыргал ушундай болот турбайбы деп. Анан эртеси үйүн мектепте отуруп анан дагы айтат, ушинтип жүрө берем, мектепти бүтүрөйүнчү деп катуураак тартса, студент болуп калат. Студент жыргамак беле, ага деле кыйын да, диплом жазыш керек, курсовой, экзамен, сессия, модуль. Анан дагыраак батыраак тартса, үй бүлөлүү болуп калат. Бала бакырасы бар, алган жары бар. Жыргап отурса, аялы нан таппайсың, баш таппайсың деп баштаганда жийини келип дагы тартып ийсе, балдар чоңоюп калган. Аялынын чачына ак берген, өзүнүн чачына да ак берген. Анан балдар чоңоюп калды, кантип контрагын төлөйм деп туруп тартып ийгенде карыган киши болуп калат. Аялы багыл өтүп кеткен экен, балдары үйлөнгөн, турмуш курган, турмуш куруп, анын менен иши жок экен. Ошондон өкүнөт да кап, ушинтип өмүрүм өтүп кеттиби депчи. Ушундай кыжылат болуп, алданып калып турмун деп, кайгырып отуруп анан кийин уктап, көзүн ачса бай кемпир турат дейт. Оюнчугум жактыбы деп. Анан башында жакты эле, кийин жакпай калды. Туура эмес эле кылып турмун десе, мейли эми. Ушуну түшүнүп турсуң, Алла Таала сага дагы бир жолу шанс берип атат. Бир калооңду айт десе, кайра баягы мектептеги кезиме апарып койчу дейт. Алла Таалага айтып койгончу дейт. Анан Алла Таала дуа кылып туруп уктап калса, чындап эле бай мектепте отурат да. Анан ушунчалык ошондон баштап ар бир минутасын текке кетирбей окуп, мугалимдерге жакшы мамиле кылып, батасын алып, классташтары менен жакшы мамиле. Көрдүңүз, бир эле окуяны айтып берди. Ошонун бардыгы, бул күндөрүң кайра келбейт, оку, иште дегенден өтүп кетет экен да. Образды айткан кыргызга аябай жакшы экен. Ошон үчүн сиздерге чоң рахмат. Анан ден соолук сактаңыздарчы. Көп эле кызмат боло бербейин. Болсо, ошону ойлогону бул пикир экен. Мисалы азыр сабагым даяр эмес, бул пикир, туурабы? Же болбосо азыр телефонум жок, бул пикир. Же болбосо үйүм жок, бул пикир. Кам качан болот? Кантип үй алсам болот, ошол кам экен. Кантип ошо маселени чечсем болот? Кантип телефон алсам болот? Кантип жакшы даярдансам болот? Кантип жакшы мугалим болсом болот? Ушул кам экен. Ошо ортосунда бир сезим кирип алса, камды иштебей калат экен, пикирди иштебей калат экен. Ал кайсыл сезим? Кайгыруу. Болор, болбос нерсеге кайгырбаңыздар. Анан кечирип жашайлычы. Кечирип жашайлы десе, аял киши дейт, кечирет, бирок унутпайт экен да. Эркек киши унутпайт экен, бирок кечирип коет экен. Кечирбейт экен, бирок унутуп коет экен. Чындап эле кечирүү деген мындай нерсе да, бир жолу унутуп коюш керек да. Мисалы, биз кечирдик деп ойлойбуз, кечирдим деп айтабыз, 10 жылдан кийин урушуп кетсең деле акмак экенсиң, баягында кечирдим эле деп эстейт экенсиң да. Өткөн десең, бул кечиргендиктин белгиси эмес. Ошол нерсе жүрөгүңдө жүрсө, өзүңө жүк болот экен. Ошого мугалимдин жүрөгү аябай таза болмой сайын көп нерсе сиңбейт экен. Мен Капыр агай менен көп жүрдүм, жакында Бектур Исаковго барып келейин деп атам. Ушуга чейин бир да мугалим эжеке, Кыргыз эл баатыр болду элек. Мен сунуш кылайын деп атам, Бектур Исаков агайды
Эң татыктуу адам. Китептерин окуп жүрөсүздөр да. Эл мугалими. Ошол кишиге батырлык берсек эч ким жаман көрбөйт эле. Чын айтам, канча Бишкекке канча жыл чакырып турду ошо кишини. Университеттерге, мектептерге жок, таласында эле жүрөйүн деп, таластын балдары ошо мезгилде кыргыз адабиятын эч кимге бербей калган. Ошого ишениңиздер, Кудай кааласа. Балдарга дух бериңиздер, потенциалын ачыңыздар. Анан анча-мынча бир балдарда кемчилик болсо, күнөө менде дей берсеңиздер, анткени бирөөнү айыптасаң, чындап эле уруш боло берет. Ушул боюнча айтайын дагы бүтүрөйүн да. Бир үй бүлөдө аял менен күйөөсү күнүгө урушат экен да. Кошунасы эч качан урушпайт. Анан ушунчалык аял деген кыйын болот деп билип келчи деп шпиондук жиберет. Булар эмне урушпайт, биз уруша беребиз деп. Анан барып отурат, жакшы үй бүлөдө чай пайды коюп, жадырап жайнап отурган мезгилде телефон шыңгырап калат экен. Чуркап барып телефонду ала коеюн деп чыканага тийип кетип, столдун үстүндө турган вазаны сындырып алыптыр күйөөсү. Вазасы, беш айтканда бир 2000-3000 долларлык ваза экен да. Вазасы. Анан кубура деп коебу. Ушундай аялы чуркап чыгат экен. Чуркап чыгып туруп, баягы сыңлыкты көрүп алып туруп, күйөөсүн үстүнө карайт экен да, ай десе, "О" деп сүйлөт экен да, азыр уруш башталат депчи. Билесиңби, адам кээде бирөөгө жаман деп калайт. Муну Кудай бетине злорадство деп коет. Бул жакшы сыпат эмес да. Ай деп күйөөсүн карап туруп, келесөөгө окшоп жер түгөнүп калгансың, ошол жерге койгонумду карасаң деген экен. Десе, сен жакшы эле жерге койгонсуң, көзү жок окшоп, мен сындырып албадымбы? Колум тийип кетип деп. Күйөөсү айтат эмес, жок, сен жакшы билем го мындай, аябай дыкатсың го. Мен ошол жерге койгонумду карасаң, кайсы баш менен койдум? Ушунча жер турат, бияга койсоң болбоксо, жок, сен күнөөсүн эмес. Мен шашпасам болот эле, жакшылап карасам болот эле. Чыканагым тийип кетип атпайбы? Кээде мен деле ушундай палпызмынбы деп экөө өздөрүн айтып кетиптир да. Карасам мындай көздөрүндө дейт, оттор жанып, сүйүүсү күчөп баратат дейт да. Анан ошондон пайдаланып акырын чыгып кетиптир. Бул мамилеси эмне менен бүтөт деп. Анан үйүнө келгенде аял сурайт эмиш. Айтчы дептир. Эмне үчүн аларда уруш болбойт, бизде уруш болот экен десе, биздин үйдө эч бир күнөөлүү адам жок, алардын ар бири күнөөлүү экен деп коет эмиш. Байкасаңыз, директор айтса чындап эле катуу тиет. Адамга сен андайсың, мындайсың деген написин өтө оор тиет. Ошондо жолун табыш керек экен да. Мисалы, Амир Темирди билесиздер, Ошонун сүрөтүн тартам деп канча сүрөтчүнүн башы кеткен экен. Анткени бир көзү кылый көр болгон экен, бир буту чолок, бир колунда дагы проблема. Ошол ойдон тарткан сайын башын алдыра беришкен да. Анан бир сүрөтчү тарткан билесиздер, атка мингизип, баягы көрбөгөн көзү бар го, чумулган көзү. Ошо мейлип аткандай кылып, чолок бутун аттын ар жагында калтырып, анан кийин мындай мандеми бар кемчиликтүү колун ушундай кылып жаа тарттырып койгон экен. Ошол адам падышанын сый урматына ээ болгон. Ошол эле сыяктуу нерседе бирөө түшүндө түшүп калып атат, билесиздер. Анан түш жорugandардын да башы кеткен экен. Эми жаман түш, туугандарыңыз сизден мурда көз алдыңызда өлөт экен деп коет да. Ушундай кайгырып анан дагы ким жоройт десе бирөөнү алып келет экен, ал айтат экен, аябай жакшы түш экен. Сиз туугандарыңыздан эң көп жашаган сиз болот экенсиз депчи. Ошон үчүн кемчиликти дагы кантип айтышты билиш керек экен да. Башынан сылап, япондор ошондой. Аябай жакшы, мына жериң өтө сонун, бирок мына жериң мынтип койсоң дагы жакшылап болот беле деп коет. Өзүңө түшүнүктүү болот да. Бизде болсо сен андайсың, мындайсың, анан андан бетер реакция келет. Ошого эжеке бул аябай татаал маселе. Сен күнөөлүү деген жерде дуруш болот, мен күнөөлүү деген жерде тынчтык болот экен. Анан сен жакшы, мен жаман, сен будай, мен саман. Ошого үйрөнө береличи. Ошенткен өсүп кете берет экенсиң. Ошон үчүн Кудайым колдосун, эжекелерим, агайларым. Барыңыздарга Кудай береке берсин, ийгилик берсин. Анан көбүрөөк чакырып сүйлөшүңүздөр. Бектур Исаковду чакырыңыз эжеке, колдон келсе. Балким биз деле жол акысын төлөп бергенге жардам беребиз, туурабы? Алып келип беребиз, эгерде чакырып эле койсоңуздар, балким бизге деле жакшы болот ал. Капыр Мадаминовду, ийгилик эткен мугалимдерди чакырып бериңиздер. Анан дагы бир нерсе, эжеке сиздин эмнеңизди баалап атам, ордуңузда отурбаганыңыз жакшы экен да. Бирөө айтат, апам дейт, дүкөн иштетет болчу дейт. Дүкөн иштетип, анан бир гана мороженыйды албайт эле. Анткени мороженыйды биз жеп коет элек дейт. Мороженый көргөндө тура албай калат элек дейт. Баары бир балдарым жеп коет, банкрот болом деп, элде спрос чоң болсо дагы дейт, мороженыйды эмне кылат эле дейт. Албай коет эле дейт. Анан биздин айылда мороженый жакшы өтөрүн билип дейт, бирөө автолавка бар го дейт. Ошого мороженыйды салып алып дейт, кыдырып сата баштады дейт. Эгерде ал киши болбогондо биз мороженый жемеген эмеспиз, аны бизнес жүрмөгөн эмес дейт.
ошол сыяктуу ордунда отурбашың керек экен да, кыдырышың керек экен, көрүшүң керек экен. Эжеке дагы бир идея бар да. Биз Японияда жүргөндө интенсивный курсы деген бар эле. Кайсы университет экен? Вашеда деген университеттен Kobe университетине азыр айтам. Тоса деген сенсей келди беле? Куме деген сенсей келген, мугалим, профессор. Эжеке бир 4 күн башка мугалимдер сабагын токтотуп, бир гана ошонун гана сабагы болгон. 4-5 күн экзамен алды, кайра кетип калды. Бизде да ушундай кылыш керек экен эжеке, мындай. Интенсивный курсы депчи. Мисалы, ошол эле капырагайды чакырып туруп, бир күндү коюп берсеңер, сабактарды өтсүн. Командасы менен келипчи. Бул сиздерге дагы тажрыйба, жаңы маалымат болот экен. Анан бир күн силерди чакырса, силерди ал жактан үйрөнүп келет экенсиңер да. Кан айланган сыяктуу болуп туруш керек экен бул нерсечи. Эжеке сөзсүз карайт. Анткени мисалы караңызгы эжеке. Сиз барып окутсаңыз, сиздин сабагыңызга ал жакта кызыгат. Неге билесиздерби? Бизге дайым айтат. Силер келип сүйлөп бергилечи, биз айта берип, акыры биздин сөз өтпөй деле калды депчи. Адамдын кадыры алыстан келгендиги башкача болот экен да. Мисалы, караңыз, бул жерде сиз болгону мектептин аты ким? Орок мектебинин катарда мугалимисиз. Бирок чүйгө Баткенге, Нарынга барсаңыз, Бишкек, Борбор шаарынын Орок деген мектебинен келиптирде угат экен да. Муну аванс доверие деп коет экен. Мисалы, жөнөкөй эле бир нерсе да, сиздерге семинар уюштуруп койдук. Анан айтып атат, Кыргыз Илимдер академиясына академия келет экен деп. Ошого жазылыңыздар. Экинчи жакта Гарвард университетинин аспиранты келет экен деп. Каяка барасыздар? Көрдүңүздөрбү? Ошон үчүн аванс доверие. Алыстан келгендердин сөзү өтүмдүү болот экен. Ошон үчүн эжеке бул аябай маанилүү нерсе. Кан айлантырыш керек да, бирибизден үйрөнүп турушубуз керек. Ошого үйрөтөм эмес, үйрөнөм деп жашап. Мугалимдер жөнүндө бир сиздерге жакпаса айтып берейинби? Бир деген айтып берейин, эмне үчүн дейт, мугалим бойдон калат дейт. Алар окуткан балдар академик, профессор, чемпион болуп кете берет дейт. Себеби мугалим өмүр бою үйрөтөм дейт экен дейт. А тигилер үйрөнөм деп келгендер болсо дейт да. Петр Биричтин бир сөзү бар. Я вечный ученик. Эмче Петр Биринчи болсо керек. Тактап көрсөңүздөр, ищу вечного учителя деп. Парламентте фракция башчысымын. Бирок дайыма үйрөнгүм келет. Сиздер күлүп маскарлаган депутаттардан да үйрөнгүм келет. Алардын дагы башкаларда жок жакшы сыпаттары бар. Сүйлөшө келсеңчи. Ошону табыш керек экен да, ары бар го. Ары тикенек гүлдөн деле бал алат экен да. Ошол сыяктуу бирден үйрөнө берсең, япондордун бир өзгөчөлүгү канча сүйлөсөң деле угуп тура берет. Көрсө сенен да бирде үйрөнөт экен да. Ошон үчүн алар саат жасаганды Швейцариядан үйрөндү. Азыр алардын сааты Швейцариядан өтүп кеткен. Машина жасаганды Америкадан үйрөндү. Азыр Япониянын машиналары Американын ырдагында эле болот. Робот жасаганды да батышта үйрөндү. Булардын роботтору номер 1 дүйнөдө. Азыр Корея ошентип атат. Ошон үчүн эжеке дагы бирдекени бир айтып коеюн. Байкуш мугалимдерди, байкуш деп айтпайм, мен жакшы маанайда айтып атам. Биздин мугалимдерибизди кагазга байлап койдук да. Текшерип келгендер дагы сенин изденгениңе карабайт, илимиңе карабайт, билимиңе карабайт, кагазыңа карап туруп баа берип атпайбы? Өкмөттө деле ошол. Бир жаңы новатордук идеялар менен чыксаң, эч ким кызыкпайт. Келип алып, кагазды жаптыңбы, жапкан жоксуң. Ошого жараша министр сөгүш алат же мактоо алат. Кагаз башка, жашоо башка. Японияда профессор болгон ушул эле кагазды берген бизге. Бирок дагы бирдеке, алдын ала эле китептердин беттерин жазып коюп болчу кагаздачы, мынаны өзүң окуп ал деп. Балдарды өз алдынча окуганга үйрөтөлү. Ошого кагаз энергияны аябай алып атат, убакытты аябай алып атат, окуганга убакыт калбай атат. Ошон үчүн мунун бир жолун таппасак болбойт. Кантебиз? Өзүңүздөр издеп көрүңүздөр. Анан эжеке мугалимдердин арасында бир билинбеген конкурс болуп койсоңуз, ким 6 айда же 1 семестрде же 1 жылда канча китеп окуса ошого жараша менин призим бар деп. Кок сизде приз болбосо бизге айтып коюңуз, биз да приз менен келип кетели. Азыр эле жарыялап коелу эжеке. Түшүнүппү? Ишенип коюңуздар, Кыргызстандын келечеги аябай жакшы. Мындай, везде хорошо, где нас нету деген сөз бар го, ошол чын да. Америкага барып жашагысы келгендер бар. Америкада робот болуп каласың. Биздегидей тууган менен баарлашуу деген жок. Эртеден кечкейчи. Япондордо бар го. Эжеке, Японияда болсо, байкасаңыздар, жумуштары жоголсо, өздөрүн өздөрү өлтүрүп алгандар бар. Кантебиз эми билем, канча жашайбыз депчи, кечирип коюңуздар. А бизде Кыргызда күйөөсүндө эле иши жок, аягында эле иши жок, айланайын. Тапкандар айына 20 000, чыгарышасы 200 000 жашап эле атат го.
Азыр жок дейсиздер, бирөө тойго чакырса $100 жөлөп атабыз. Өзү иштебейт, аялды иштебейт, бирок бала болгондо вообще ойлонбойт, Кудай берет деп туурабы? А япондор акчасын жайнатып коюп өкмөтү ким төрөсө мынча берем деп төрөтө албай атат го. Эгер ошолордой бизде болсо бар го, биз Кудайдан өтүп кетебиз. Биз Кудайга ишенген элбиз да, мындай Алла Таала берет, берекеси менен болсун, рызкысы менен болсун. Ошондой элбиз. Бизде мындай комфортный жашоо. Алар саатын карап роботто жашашат. Анан катташуу деген жок. Бияктан бир ушу менен бүтүрөйүн. Надырбек Алымбектин атабызды билесиздерби? Ошол кишини да бир күн алып келели жеке, бул жака. Чегелип кетти. Бир күн алып келели, жырларын окуталы. Анан ошол киши Германияга барыптыр. Анда кыргыздар Германияга бара элек 90-жылдары, билесиздер, эми азыр көбөйүп калбадыбы? Анан Кыргызстандын маданият күндөрү экен, ошол жерде отурат экен. Отурса аркасынан үн чыгат экен. Садаган болоюн кыргызым, айланайын кыргызым депчи. Карасаң, кийимиңе үнүңдөн жарашканын, комузуңа өнөрүңдөн жарашканын, кыргызым, аябай сагындым эле депчи. Анан кайсы кыргызда баркан акцент жок дейт. Караса бир немис отурат дейт. Кыргызча сүйлөп коюп. Анан таң калып турду, айланайын деп турду. Бүткөндөн кийин барып таанышса, ооба дептир, мен Таластан келген немисмин дептир. Таластан немистер көп жашаш экен. Эгемендүүлүк болгондон бул жака баса бердик. Бул немисиң болбогон эле экен деп койдумш. Булар только мындай жумуш эле деп ишине барат, үйүнө келет, ишине барат, үйүнө келет. Бизге окшоп баягы катташуу деген жок, бири-бирине устуккан тартпай деген жок. Той деген жок экен, баарлашуу деген жок экен, жанагындай бир шашлык жасап отурмай жок экен. Булардын жөн робот болуп калыптыр. Биздин өзү эле кыргыздар жакшы экен деп койдумш. Көрдүңбү? Анын кабыгы немис, дили кыргыз болуп калган. Мындай комфортный жашоону башкаттан көрбөйсүздөр. Грузияны макташат, жакында барып келдим. Тбилиси жакшы, бирок айылдары бар го, бизге дагы 50 жыл бар да. Анан боз үйдү айтып берсем, бирөөлөр тигип коюптур. Бир убакта Тбилисиде жер тирөө болгон экен. Ошондо Кыргызстандан боз үйлөр барган экен. Эстеринде бар экен. Ошондой экен. Ошол үчүн эжеке, интенсивный курстардан коркпоңуздар. Бир жака баратсаңыз бар го, өзүңүз да даярданасыз, уят болбой деп, туурабы? Башка мектепке барып сабак берип келесиң бир жума десе. Командировочный чыгат. Жаңы дос табасың, жаңы байланыш түзөсүң, үйрөнөсүң, методикасын үйрөнөсүң. Биз бирибизден үйрөнбөгөн эле экенбиз да, мен өзүм билем десең болду, токтойт экенсиң. Үйрөнө берели, эчтеке билбейли деп, баары жакшы болот деп каласың. Анан балдардын көңүлүн көтөрөбүзбү? Бир оюм бар, ушуну кылсаңыздар болот да. Мисалы, эжеке атыңыз ким? Токтогүл, э? Сенин атың ким, досум? Сыймык сен деп бир сы кеткен жакшы сөз айтыңыздарчы. Сыймык сен? Сүйкүмдүүсүң, сулуусуң. Кыйла жырга айтышты барагыла. Токтогүл айым сиз деп айтыңыздарчы. Сиз токтоосуң, таланттуусуң, татынакайсың. Балдарды ошентип берсеңиздер, мен бир жолу жайлоодо жүрөм. Андан кийин сүт ичип жүрүп туруп, жаш балдарды оюн кылдым да, ким көп сөз айтса, балдар изденет экен кадимкидей. Мен билбеген сөздөргө чейин издеп таап келишти го, ар кимден сурапчы. Айгерим сен айдайсың, акылмансың, асылсың. Ошентип отуруп бир акыры жеңип чыкты. Ушундайларды кыла берсеңиздер, балдардын да тили көнсүн. Анан бизде мындай эжеке антип атат, эжеке мынтип атат, мына сүйөм деп атат дегендерди поощрение кыла берип. Анча-мынча эжеке бирдикени айтайынбы? Ата-эненин баланын алдында даражасы кээде көтөрүлүп турат экен, кээде түшүп турат экен. Бирок түшкөндөн кийин даража көтөрүлөт экен, көтөрүлгөндөн кайра түшүп турат экен. Бирок бир убакта түшкөн даража эч качан кайра көтөрүлбөйт экен. Билесиздерби эмне экен? Баланын көзүнчө бирөөнү ушактасаң, балаңдын алдына даражаң түшөт экен, болду, ошол даражага эч качан көтөрүлбөйт экен. Мектепте да ошондой экен. Бирөөнү жамандадыңбы, болду, балдардын алдына даражаң кайра көтөрүлбөй калат экен. Ушу менен эми акырын жыйынтыктайын. Акыретке барганда молдекелер айтат. Атаң сооп сурап келсе бербейсиң дейт, апаң сооп сурап келсе бербейсиң дейт. Балаң сурап келсе да бербейсиң дейт, анткени өзүңө керек болот дейт. Бирок бир адам келип алып, сенин сооңду жөн эле каалашынча алат дейт, көзүңө каратып туруп. Ким дейт, кимдин аркасынан ушактап койсоң дейт. Кимди сөгүп койсоң, кимдин жерин алып койсоң, кимди жөн эле сотко берип койсоң, кимге жалаа жаап койсоң, бирөөнү уруп койсоң, ошон үчүн зулумдук кылбайлы. Зулумдук кайтып келип өзүң башыңа тие турган нерсе экен. Узап кете турган нерсе эмес экен. Эжекелер, агайлар, жолугуп туралы, баарлашып туралы. Кудай колдосун, чоң рахмат.